2025-жылдын 1-январынан тартып мигранттар Орусиянын аймагында бир жылда жалпы 90 күн гана мыйзамдуу жүрө алышат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги билдирди. Аталган жаңы талап көп убакыттан бери Россияда мыйзамсыз жүргөн жарандар үчүн өзгөчө маанилүү. Эми аларда Орусиянын аймагында убактылуу жашоого уруксат берүүчү документ, эмгек же жарандык келишими болушу керек. Андан тышкары 2024-жылдын 8-августунда мигранттарга карата мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Анда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер же документтерин убагында жөнгө салбай контролдоочу адамдардын реестрине киргизилген болсо, анда аларга төмөнкү тыюулар салынат. Учурда жашаган жерин уруксатсыз өзгөртүүгө, Орусиянын аймагынан чыгууга, транспорт каражаттарын башкарууга, ошону менен катар айдоочулук күбөлүктү алууга же аны алмаштырууга, кыймылсыз мүлккө ээ болууга, үй-бүлө курууга же нике күбөлүгүн алууга, андан тышкары жаңы банктык эсептерди ачууга уруксат берилбейт. Жогорудагы чектөөлөр 2025-жылдын 5-февралынан тартып күчүнө кирет. Бул убакытка чейин эгерде мыйзамсыз жүргөн жарандар документтерин жөнгө салбаса, алар автоматтык түрдө контролдоочу адамдардын тизмесине киргизилип, буга байланыштуу чектөөлөргө дуушар болушат.